Балдар аралыктан окутууну табыз. 10-класс геометрия сабагы түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүгү. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүгүнүн аныкталышы менен таанышасыңар. Түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүгүнүн шартын окуп үйрөнөсүңөр. Кубтун жардамы менен түз сызыкка параллел болгон тегиздиктерди элестетесиңер. Түзүүгө карата маселе чыгарасыңар. Түз сызык менен тегиздиктин өз ара жайланышын карап көрөлү. Мына тегиздик, анан түз сызык. Бул жерде бул белгини билебиз. А түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат деген түшүндүрөт. Бул жерде альфа тегиздигин А түз сызыгы А чекитинде кесип өттү. Мына экөөнүн кесилиши А чекити деген түшүндүрөт. Ал эми үчүнчүсү болсо альфа тегиздиги не А түз сызык менен кесилишкен жок. Демек аларды параллель деп коет экенбиз. А түз сызыгы альфа тегиздигине параллель. Демек ушундай 3 учур кездешет экен. Түз сызык менен тегиздиктин параллелдигинин аныктамасы. Эгер түз сызык менен тегиздик кесилишпесе, анда алар параллель деп аталышат дагы. Төмөндөгүдөй жазылат. А түз сызыгы параллель альфа тегиздигине же болбосо альфа тегиздиги параллель А түз сызыгына деп. Түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүгүнүн шарты же белгиси деп айтып коет. Китебиңерде окуу китебинде 3-чү теорема менен берилген. Эгер тегиздикте жатпаган түз сызык, А түз сызыгы, тегиздикте жаткан кандайдыр бир А бир түз сызыгына параллель болсо, анда ал түз сызык тегиздикке да параллель болот экен. Тегиздикте жатпаган түз сызык мына А альфа тегиздигинде жатпайт. А менен А бир параллель, А бир альфа тегиздигинде жатат. Анда А менен А түз сызыгы менен альфа тегиздиги параллель экен. Бул тегиздик альфа. Теореманын далилдөөсүн окуу китебинен өз алдынча далилдеп чыккыла. Эми мисалга кайрылалы. Бизге куб берилиптир. Анын ДС кыры анан ДД1 кырларына параллель болгон тегиздиктерди жазып көрсөткүлө дейт. Карайлы, биринчи Д Сга параллель. Мына ДС көк түс менен боелду. Ага параллель болгон тегиздикти тегиздикте жаткан 3 чекит аркылуу белгилесек болот. А1 Б1 тегиздикти 3 чекит менен да жазсак болот, анан бир таңгоо менен да жазсак болот. Андан кийин дагы параллель бар бекен? Карап көрөлү. ДС кырына параллель тегиздиктердин бири бул мынакей. А1 Б1 С1 тегиздиктери параллель экен. Эми экинчи кырды карайлы. ДД1 мына дагы эле параллелдик берилди. ДД1 кыры бул жакта турат. Ага параллель болгон тегиздиктерди табабыз. Ал тегиздиктер А1 Б1 А тегиздиги экен. Дагы Б1 С1 С тегиздиги экен. Мына көк боек менен болгон тегиздик дагы ДД1 кырына параллель экен. Демек биз ушундай кылып кубтун жардамы менен элестете алдык. Түзүүгө карата маселе. Тегиздикти кеспеген түз сызыкты түзүү керек экен. Түзгүлө дейт. Түзүү. Бизге А түз сызыгы альфа тегиздиги Б чекитинде кесилишсин деп алалы дейт. Тескери жол менен түзөлү. Анда бета тегиздиги А түз сызыгы менен А1 түз сызыгы менен кесилиш кылат. Бета альфа менен А1 түз сызыгында кесилиш кылат. Бул тегиздик альфа. Анда Б чекити бета
тегиздигине да тиешелүү болуп, альфа тегиздигине дагы тиешелүү болуп калыш керек эгер алар А1-де кесилишсе. А бул болсо бета А1ге дагы тиешелүү болуп калат кесилишкенде. Анда А түз сызыгы менен А1дин кесилиши Б чекити болуп калат. А бул болсо биздин маселеге карама каршы келип атат. Тегиздикти кеспеген түз сызыкты түзүш керек экен да. Анда тегиздикти кеспеген түз сызыгыбыз Ага параллель жолугса А менен альфа кесилишпей калат экен. Демек биз тегиздикти кеспеген түз сызыкты карама каршы жол менен далилдеп көрсөттүк же түзүп көрсөттүк. Үйгө тапшырма. Теманы видео сабакты окуп чыгып, дептерге теореманын далилдөөсү менен жазасыңар. Далилдөөсүн китептен кайра окуп түшүнүп жазгыла. Чиймени туура чийүүнү үйрөнөбүз. Чиймелерди жөн эле чийе бербей туура чийебиз балдар. Мисалдарды да көчүрүп алгыла. Окуу китебинин номер 1 маселесин, 2 маселесин аткаргыла. Кийинки сабакта жолуккача саламатта болгула.